Акча бул жашоодо негизги планда эмес, бирок ансыз жашоо кыйын. Жарыкка жакын келген ымыркайга да, акыркы сапарга узап бара жаткан адамга да акча сарпталат. Бойго жетип, өз жаныбызды өзүбүз багып баштамайын ата-энебиздин карамагындабыз. А бирок айрымдар чоң турмушка аттанып, өз алдынча үй бүлө күткөндө да ата-энесинен көз каранды бойдон кала беришет эмеспи? Анткени менен арабызда секелек бала кезинен тың келип, өз алдынча акча табуунун амалын тапкандар жок эмес. Алдыдагы берүүбүздүн каармандары алгачкы тапкан акчасы тууралуу кеп салышмакчы. Bir kança yol görсөм дагы, негедир кумарың камады. Ырчы Өктөм Сапар уулу алгачкы акчасын мектеп курагында, тагыраак айтканда 8-классында тапканын эскерет. 8-класстан өзүмчө бир талаа жумуштарыбыз бар, өзүнчө айылда эми ошо өзүнүн жанагы огороддогу бир нерселерди сатып, аларга айтып, же болбосо айтпай дегендей. Анан 16 жашымда 1-курс болгом. 1-курста кичине кыйналдым, шаарда окугандыктан. Шаарды өздөштүрө албай, анан экинчи курстан баштап, 17 жашымдан баштап толук өзүм каржылай баштаганмын. Кафелерде музыкант болуп иштеп баштап, 18 жашымдан үйгө жардам бере баштаганмын. Алгачкы унаасына 24 жашында жетип, анда кубанычы койнуна батпай сүйүнгөнү алигиче эсинде. Мен 24 жашымда алганмын, бирок 24 жашка чейин бирөөнүн унаасына айдап көргөн эмесмин өмүрү. Мен себеби өзүмдүн ушундай принципиалдуу мындай балам да, анан өзүмө ушундай максат койгонмун, өзүм машина сатып алмайынча бирөөнүкүнө отурбайм дегенчи. Барып Mazda 626 маркалуу машинаны баалашып туруп эле сатып алганмын. Өзүм эчтекени түшүнбөйм, жүргүзгөндү деле билбейм. Бир ай түшүп машинамды оталдырып, кайра өчүрүп, ошентип эле жүрүп, досторумду телефон чалып чакырып, келип менин машинамды айдагылачы. 24 жашымда алганмын да. Ал эми андан бери 15ке жакын унаа алмаштырууга үлгүргөн Өктөм мырза, мына азырда кезектеги заманбап үлгүдөгү темир тулпарын айдап жүргөн кези. Үй алганга чейин, машина алганга чейин, бүт бар жокторду кылганга чейин эң биринчи студия түптөгөм. Себеби мен ырдап чыккандан да мурун мен ушу студияда ырчыларга аранжировка жазган менен алек болчумун да. Анан ушунун бардыгына мен ошол студия менен аранжировка жазып, ошо өзүмдүн пешене терим менен жеттим деп ойлойм. Азыркы убакта мен Mercedes үлгүсүндөгү машинаны жактырып, 2 жылдан бери ушу Mercedes айдап жүрөм. Millennium деген, E-класс Millennium деген эмес маркасы бар, ошондой маркасын айдап жүрөм. Эл катары эле, элден өйдө же болбосо элден төмөн эмес, ошол үйүм бар, машинам бар, ошо семьяга өзүмө эмне керек болсо ошолордун бардыгын азыр ушу 30 жашка чейин мындай тактап түптөп алдым да өзүмдүн келечегимди дегендей. Бишкекте да үйүм бар, анан айылда эми. Жаш саясатчы, Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков 5-класс курагында алгачкы айлык маянасын алган. Айтымында таятасы кырманга ишке орноштуруп, Мавлян мырза буудайдын калдыктарын тазалап акча табууга киришкен. 2 айча иштедим, 96 рубль айлык алгам. Ошол айылган айлыгыма апама, чоң апама, тайнеме, туугандарга бир аз кичинекей белек кылып, калганына мен ата-энем мага велосипед сатып берген. Иш тажрыйбам ошондо башталган да. Андан кийин мен физика-математика лицейинде окуп калдым. Физика-математика лицейин бүтүрүп, Бишкек шаарына келип, биринчи президенттин алдында башкаруу академиясына бюджетине өткөм. Келгенде эле 1-курстан баштап иштеп баштадым. Мен иштебеген жерим калган жок. Мен Ош базарында да иштегем. Ар кандай нерселер сатып. Андан кийин интернет-клубтарда администратор болуп иштеп жүрдүм. Анан отелдерде англис тили менен билген отелдерде атайын жана security деп коет. Ал жакта да иштеп жүрдүм. Казинода иштеп калдым студенттик кезде. Анан бухгалтерияга, окуунун которгонуна бухгалтерияга которулдум да. 18 жашында күндүз окучум, түштөн кийин иштешим, кээ убактарда түнкү сменада да иштешим. Ошол 18-19 жаштан баштап иштеп келе жатам. Иштеп, өз окуатым кылып, ата-энеме жардам берип, инилериме жардам берип. Көзгө басарлык алгачкы материалдык байлыгына 23 жашында ээ болгон. Анан машина алгам. Audi маркасында машина болчу. Окууну бүткөндөн 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин, 1 жылдан кийин алдым, акча чогултуп. Андан бери бир топ унаа алмаштырдым. Мен 2005-жылы
Улуу Британияга кеткем. Ал жакта да бир топ унаа алмаштырдым. Ал жакта биринчи унаам Peugeot болгон. Toyota деген машина болгон, BMW. Ал жактан келгенден кийин бул жакта Mercedes үлгүсүндө машина алгам. Андан кийин Lexus үлгүсүндө машина. Мен бир бизнестин дагы бир чети ошо машина менен алек болгон учурлар болгон. Ошол учурда көп машина алыштырдым. Алгачкы унаасына ээ болгон күндөн тартып 10 жылдын аралыгы өттү. 33 жашка келген каарманыбыз өз үйүнө ээ болуп, өз ишин түптөп, ал эле эмес өлкөбүздүн активдүү жарандарынын катарын толуктап келет. Чет мамлекетте көп жүрдүм. Улуу Британияда 5 жыл жашадым. Андан тышкары Кытайда, Турцияда, Москвада, Италияда, Румынияда, башка көп мамлекеттерде болдум. Көп мамлекеттерде турист катары, кээ бир мамлекеттерде бизнес жаатында болуп. Эми иштеп, өз эмгегим менен мен иним дагы чет мамлекетте иштейт. Ал жакта бизнес ачканбыз, курулуш бизнеси. Чет мамлекетте азыркы күнгө чейин иштейт, проектлер менен иштейт. Ал курулуш бизнесинин бир бөлүгүн Кыргызстанга дагы азыр алып келүү аракетин көрүп жатабыз. Жетишкендик деп эми ачыгын айтканда 30 жашымда биринчи жолу батир алгам. Ага чейин батир жок эле. Ачыгын айтыш керек, мен студенттик кезде общежитияда жашадым. Андан кийин квартираларда жашадым. Машинада жашаган күндөр да болгон, ачыгын айтайын. Анан жер участогун алдык, там салайын деген максатта. Учурда курулуш тармагында жана айтып өткөндөй машина, дагы башка бир топ бизнестер бар. Эми ачыгын айтайын, мен өтө чоң бизнес жаатында алек болгон жерим жок. Себеби биз Эркин эл партиясы коомдук, социалдык, саясий маселелерди көтөрүп көбүн чечүүгө жетишип жатабыз. Ал жак өтө көп убакыт талап кылат. Кыргызстандын белгилүү стилист, дизайнери, замандаштарыбызга сулуулук тартуулоо менен бирге жаш шакирттерин тарбиялап келе жаткан Замира Молдошева да жаштайынан эмгекчил бийкеч болгон. Айтымында ата-энесинен акыркы жолу 17 жаш курагында акча алган. 17 жашында окууга тапшырып, өтүп Центральныйга, ТШИге өтүп, анан Душанбеге кетишим керек болчу, анан аякта гражданский согуш башталып, ошол жылы 89-жылы. Анан эне атам кое бербей койгондо, анан айла жок иштеш керек болуп, анан Конволио Суконуйдун лабораториясында иштеп, ошондо 32 рубль алчумун. Анан биринчи зарплатам ушул болсун деп папама стиральный машинка сатып бергем. Азыркы учурда окутуучу жайым бар, модельный агентством бар, мода үйү бар, сулуулук салонум бар. Бир ай болуп калды. Кымбат эле баага жаңы салон сатып алдык. Материалдык жактан үй жайыбыз бар, квартираларыбыз бар, машиналарыбыз бар, дегенде көлдө үйүбүз бар. Чет мамлекетте баягы недвижимость болбосо дагы дайыма кыдырып жүрөбүз, бирок мындай оюбузда бар да ошол жактан алып койсокпу деп жаккан жерден, мисалы үчүн Дубайдан. Азыркы мен чоң ийгилигим деп мен үй бүлөм деп эсептейм. Туруктуу, жакшы мен үй бүлөм, кызым, балдарым, андан сырткары сөзсүз түрдө мен өзүм проектим 9-сентябрь. Андан сырткары мен дагы мындай ийгилигим деп мен окуучуларым, канча деген окуучуларым бар. Чоң сапар кичинекей кадамдардан башталат. Анысы сыңары Замира айымда келечектеги ишинин пайдубалын акырындап куруп баштаган. Мен негизи баягы өзүм көлдөмүн да, анан Бишкектин ысыгына такыр чыдабай, жай сайын 8 жыл мурда жай сайын пансионаттарга кетип калчумун да, ошол жактан барып кичинекей парикмахерский чачтар ачып алып өзүм иштечимин да. Мындай кичинекей опытым бар болчу да. Анан ошо салонду таап, ижарага алып иштетип баштаганда эң биринчи күндүккү выручкамды эслесем аябай күлкүм келет. 600 сом выручка болуп аябай ыйлам келген, эми кантип аренданы төлөйм деп. Азыр ошол тетрадьтарымды баары тең сактап койгом. Баягы эстеликте калсын депчи. Анан аябай чоң акча болчу да. Мисалы үчүн ошол убакта мен $600 төлөчүм, мен үчүн аябай чоң көрүнчү да. Бул азыркы $60,000 да көрүнчү да. Аябай коркуп ушуну эле ойлой берчүм да. Анан естественно мен биринчи жолу салонду арендага алып атам, анан мурдагы команданы алдым. Алардын баардыгы тең, "О, биз сени менен иштейбиз" деп туруп, экинчи күнү алып туруп барып чыгып басып кетип калып атышпайбы. Эч кимиз жок, жалгыз алып калдым да. Анан
эмне кылам деп анан өзүмдүн тааныш кыздарым баары чогултуп баштадым. Келгиле иштейбиз, жардам бериле десем баары келип беришти. Баары келип берип, ошондон башталып кетти да. Жаз келгенде гүлүн ачар сырдагы жалбырак. Съездбек Искеналиевдин ата-энеси соода тармагында иш алып баргандыктан, келечектеги ырчы мырзанын соода сатыкка болгон кызыгуусу бала кезинен арта баштаган. Советтик Союз тарабынан баягы магазин, дүкөндүн баары баягы болбой калды. Анан көп остаток товарлар чыгып калышты. Анан ошолордун арасында билем, жана анда аябай азыр билбейм, азыр анда жаш балдар кооздойт болуш керек. Велосипед кооздошты да. Мына стоп деп койчу. Кызылы, жашлы, ошону алып 1 рубльден сатчумун. Ошол да, бир кичик кезимде 10 жашымда, мен оюмча 10. Андан кийин болсо, ошо кийин эле бир 93-94 жылдары Кочкор центрине келип, Лоис деген жвачка чыккан, жүгүрүп ошону сатчумун да. Анан студент болуп келгенде Аламедин базарында булочка саттым, мойнума илип алып, булочка саттым. Талантты капаска катып коюу мүмкүн эмес. Анысы сыңары Съездбек мырза да акыры чыгармачылыктын даңгыр жолуна аттанат. Көзгө көрүнөрлүк акчасын да дал ушул чөйрөдөн тапкан. 2000-жылдан баштап ошо баягы кафелерге иштеп, тойлорго музыкант болуп ырдап чыгып калып, ошондон өзүм кичине аракет кылып калдым. Сөзсүз түрдө баягы бир туугандардын жардам менен, себеби мага ошол аппаратура алып беришти, баягы биринчи салымын кылып беришти да, чыйыр жол ачып берди. Андан ары алып кетиш менин өзүмдүн колумда болчу. Анан аракет кылдым, ушуга Кудайга шүгүр айтам. Өзүм тапкан акча аябай таттуу болот. Анан жакшы коротсаң да сарамжалдуу болосуң. Себеби өзүңдүн баягы маңдай тери менен тапсаң, мисалы үчүн акчаны дагы ошончолук катуу кармап, жана ошончолук бир жакшы жакка жумшаганга аракет кыласың деп дайым айтып калып жүрөм. Унам бар, үйүм бар, ошол. Анан жеке болсо биздин баягы өнөр адамдары дайым айтып коюшат, биздин акчабыз элде деп. Бул деле мисалы биздин чыгармачылык деле муну ачык айтыш керек, бизнес. Ошол эле бизнес. Ошону канчалык өркүндөтүп, канчалык жакшы акча салып, канчалык мисалы жакшыларды, жакшы клиптерди, жакшы кинолорду тартсаң, сөзсүз түрдө акча ээрчийт да. Жаш болсо да алгылыктуу иш алып барып, коомдук саясий чөйрөдө белгилүү Мирсулжан Намазалиев мектеп курагында эле тың окуучу болгонун айтат. Ааламга жол айылдан башталат демекчи, Мирсулжан мырзанын иш тажрыйбасы туулган айылынан башталган. Базарда сүт сатып, бозо сатып, кымыз сатканбыз таластан. Андан кийин мал сатып, эт сатып, жана башка ошого окшогон соода сатык иштеринде жүргөм 16-17 жаштарыма чейин. Анан 17 жашымда Бишкекке көчүп келип, бул жакта университетке тапшырганда 18 жашымдан кийин өзүм толук бойдон акча таап баштагам. Ал эми 20 жашымда өзүнчө бөлүнүп, ошондон бери өз алдынча жашайм. Алгач соода сатык тармагында алектенсе, кийин олуттуу иштерге өткөн. Тагыраак айтканда, мектепти ийгиликтүү аяктап, борбор калабыз көздөй бел байлап, жогорку окуу жайлардын бирине тапшырып, студент курагында бир нече ишти бир убакта алып кеткен. PR боюнча, коом менен байланыш боюнча иштечим. Андан тышкары бир борбор азиялык журналды кыргызча, орусча, англис тилинде анын редактору болуп иштегем. Анан дагы жаңы ачык өрөөн деген бир радио проект бар болчу. Ошол жакта кандайдыр бир журналисттик иштерди аткарып, редакторлук иштерди аткарчым. Мен 19-20 жашымда Кыргыз концепт компаниясында иштеп калдым. Бирок ал учурда деле журналдарды редактор кылып жүрчүм. Анан 21 жашымдан баштап КАФМИ, Борбор Азиядагы эркин базар институтун түзүп, азыр ушул жакта жана мындан тышкары консалтинг, консультативдик иштер, дагы бир нече жеке иштерим бар, ошолор менен алектенип жүрөм. Алгачкы тапкан акчасынын өлчөмү эсимде жок, бирок кийинчерээк атасына 40 000 сом карматып кубантканын айтат. 20-га чыгайын деп калгам. Ошондо атама бир жолу 40 000 сом бергеним эсимде. Себеби андан кийин бир нече убакыттан кийин атам каза болуп калган. Бирок ошондо атамдын абдан сүйүнгөндүгү эсимде. Бул өзүм эми кичеке жашыраакмын да, жаш болгондо дагы өзүң да сейилдейсиң. Анан алардан арткан акчасы болчу. Азыр ойлойм, эгерде ошол маалда баардыгын экономдосом, азыр абдан эле көп акчам болуп калмак болуш керек деп. Айта кетчү жагдай, Мирсулжан Намазалиев материалдык баалуулуктарга анчейин маани бере бербейт. Менин негизги максатым кандайдыр бир материалдык баалуулук эмес болчу. Мисалы үчүн квартираны деле же болбосо үйдү деле мен өзүмө жакшы пландаштырбайм. Себеби дегенде мен өзүмдү көчмөн деп эсептейм. Ар бир 6 ай сайын, ар жыл сайын мен квартираларымды дагы алмаштырып турам.
Кыргызстандын дагы ар кайсы аймактарында жашагым келет. Дүйнө жүзү боюнча ар кайсы жакта жүрөм. Мисалы азыркы убакытка чейин мен 25 өлкөлөрдө болдум. Аларды кыдырып, ал жактан иштерим менен, жумуштарым менен барам, бирок баары бир өзүңдүн акчаң көп коройт. Ошондой нерселерге да короду. Бул деген кругозорду ачканга жардам берет. Ал эми материалдык байлыкты азырбы, кийинби баары бир табып алса болот. Ошон үчүн азыр меники жөнөкөй кичинекей эле бир машинам бар. Андан тышкары байлыгым бардыгы бул апамдын ден соолугу, бир туугандарымдын сүймөнчүлүгү. Бирок бардык адамдар Мирсулжан мырза сымал ойлонбойт. Материалдык жактан камсыздалсам деген ниетте эмгектенип, көптөгөн курмандыкка баргандардын саны четтен чыгат. Анткени менен акча бул колдун кири деген кепти унутпасак. Сөз соңунда азбы көппү ийгилик жарата алган инсандардан кеп кеңеш. Сөз түрдө баягы жаштын тилегин берет дейт. Аракет кылып, ошо тырмалаңды иштеп, ошон жумушту баягы ар бир жумушту мисалы кичине болбой калса эле балдар, жаштар өзгөчө бул болбой калды деп туруп эле таштап коюшат. Жок, ар бир нерсенин өзүнүн түйшүгү бар. Сөз түрдө артында үзүрү бар да. Мен ушундай нерсе менен жашайм. Анан баарына тең ошону каалап кетет элем да, что түйшүкчүл болуп, эгерде ошого көзүңүз жетип турса, ошодон келечегиңизди көрүп турсаңыз, сөз түрдө ал болот. Ошол нерсеге умтулуш керек. Биринчилерден бул билим. Билимге жанаша адамдын таза рухий дүнүйөсү жана духу болуш керек да. Мисалы бизде интеллектуал, билимдүү адамдарыбыз бар, бирок алардын чоң иштерди кылууга духу жетпейт. Духу бар адамдар бар, баатыр адамдар. Бирок алардын интеллектинин жоктугуна байланыштуу алар дагы бир алгылыктуу иштерге жете албайт да. Айкөлдүк болуш керек. Себеби айкөлдүк болбосо саясий чөйрөдө болобу, бизнес чөйрөсүндө болобу, деги эле алака түзүү өтө кыйын да. Эгерде адам баласы ийгиликке жетем десе, бул дүйнөдө кадыр колкосу жок жашаш керек да, жашаш керек. Менин девизим ушундай да. Мага мамлекет карыз эмес, мага эне атам карыз эмес, мага туугандарым карыз эмес, мага досторум да карыз эмес. Эгерде мен бир нерсеге жетким келсе, бул менин гана проблемам, менин гана жумушум. Эгерде бир нерсеге жетким келсе, эртең менен эрте тур. Рызкага жетиш үчүнчү эртең менен эрте тур. Көбүрөөк китеп оку. Көбүрөөк мындай бир нерсеге жетишкен адамдардан үйрөн. Анан жерде басып жүрүш керек да. Бизде кыргыздардын эң жаман жери бар. Чөнтөгүндө 5000 сом эмес, 1000 эле сом болуп калса, сүйлөсөмбү же сүйлөп эле койсомбу болуп калышат да. Анан ошондон жерде басып ичип аткан бүгүнкү тамагыңа, эртең мененки көргөн таңыңа Кудайга ыраазычылыгын күндө билгизип турушуң керек да. Менин оюмча жөндөн жөн олтура бербеш керек. Себеби дегенде бардык адамдар ойлошот убактым жок деп. Негизи убакыт жөн эле жатып, керебетте жатып эле ойлонуп атканда деле алардын мээси чарчайт, убактысы өтө берет. Экинчиси, мен жашмын, алиги кичекеймин деп эч качан ойлонбош керек. Мен 13 жаштарыман баштап ар кандай организацияларга жардам берип иштеп баштагам. Ошондо айтышчы, сен эмне кылып жүрөсүң, жөн эле бирөөлөргө жардам берип атасың деп. Бул негизи мен үчүн абдан чоң билим болду, чоң университет болду. Андыктан азыр алтыгүл 13дөбү, 15дөбү, 10дөбү баары бир өзүнө бир компания же уюм таап, ошол жака волонтер болсо дагы иштеп жардам берсе, бул өзүнүн профессионалдык сапаттарын менин оюмча көтөрө алат. Бир максатка такалыш керек да, бир нерсени көздөш керек, алдыга бир мондай ушул ишти бүтүрүшүм керек деген өзүнө максат коюп туруп, план, анан ошого карап аракет кылыш керек, тынмай, талкпай аракет кылыш керек. Анан ортодо кээде бар, кээде жок болгон учурлар болуп калат. Мен өзүм деле башымдан өткөн. Анан андай учурларда кой бул болбойт экен, башка жака бул мындай иш кылайын же болбосо тигиндей иш кылайын деп аяка бияка секирбей, ошол бир ишти баягы дарак бир жерден көгөрөт дегендей, ошону талкпай аракет кылып кете берсе, бир күн болбосо бир күн үзүрүн жакшы эле берет. Bir görür